Учебники, не хватает учебники. 30 лет об этом мы говорим, не хватает до сих пор. Учебники не хватает. У нас обязательно изучать русского языка с детского сада. Бул саммитти Рахмон күтүп турганбы Айтор Москвага болгон таарынычын Путиндин Тажик өлкөсүнө экономикасына жардам бербей жатканы үчүн ызаасын ортого төктү. Ал Тажик эл эмес, Тажик бийлиги дагы кыйналып турганын айтып, эмнеге колдобойсуңар? Тажикстанда ген байлыктар запасы көп деп арада мактанып да жиберип жатты. Бирок байлыгың болсо да, аны көзөмөлдөп, иштеткенде, сүйлөшкөндү билбесең, турган гендин пайдасы канча? 30 жылга жакын убактан бери бийлик башында отурган Рахмон башка өлкөнүн башчысына андайдай эки тараптуу жолугушууда эмес, Орто Азия мамлекет башчыларынын килейген саммитинде таарынганы анын өз мамлекети үчүн эч нерсе кылбаганы. Мындан ары дагы өнүктүрө ала тургай жөндөмү жок, лидерлик ресурсу түгөнгөнүнөн кабар бербегенде эмне? Бул дагы бир жолу бийликти башкармак тургай Рахмон элине жакшы жашоо тартуулай албай, кошуна өлкөгө бизге кол салып, баатыр көрүнүү аракетин улам кайталап жатканынан кабар берет. Бирок бул кол салууну, бул агрессияны биздин эл дагы бийлик дагы унутпайт. Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин жолугушуусунда биздин мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров дагы катышып, ал жерден кыргыз-тажик чек ара маселесин козгоду. Президент анда Кыргызстан өз принциптерин катуу кармай турганын, маселени дипломатия менен чечүү керектигин айтып, тажик агрессиясын дагы белгиледи. Анткени биздин бийлик Рахмондон айырмаланып, реалдуу көйгөйлөрдү жашырбайт. Мурунку жетекчилердей карызды, жардамды сурап, кол кошуруп отура бербейт. Ага пандемиядан кийинки экономикалык өсүш өзү далил болуп алат. Ооба, 2020-жылдагы пандемиядан кийин көп мамлекеттер экономикалык каатчылыкка дуушар болду. Алардын ичинде Кыргызстан да башынан татаал учурларды өткөздү. Бирок башка өлкөлөргө Рахмон сыяктуу таарынып отуруп алган жок. Пандемиядан кийинки начарлаган экономикалык абалды кыргыз саясатында капталын жеп, шартты оңдоо татаалга турарын көзүн жумуп биле турчу оппозициячыл топтор жаңы бийликке ишеним артпай, мамлекетти жарга түртөт деп турушту. Тышкы эмес, койнуңдагы ички күчтөр Кумтөр мамлекетке өтөрүнө ишенбей турушту. Бирок жыл айланбай Кумтөр толук мамлекеттин карамагына өттү. Экономикалык көрсөткүчтөр тездик менен жогорулай баштады. 2022-жылдын алгачкы 4 айында эле өлкөнүн экономикасынын көрсөткүчү тагыраагы январь-апрель ичиндеги экономикалык өсүш эле 105,4%га чыкты. Өсүш 105,4%га өстү. Эгерде былтыркы жыл менен салыштырсак, январь-апрель менен ошондо январь-апрелде 97 гана пайызга өскөн болчу. Садыр Жапаров президент болуп келгенде бюджет 250 миллиард сом болсо, 2 жылда 400 миллиардка жеткирилди. Бул мен жогоруда айткан Рахмонго дагы сабак болушу керек. Себеби башка өлкөлөргө жардам бербейсиңер деп көйгөй айтып отурганча, жемкорлук менен күрөшүү зарыл. Мына ошол көмүскө экономика менен күрөшүү, мамлекеттин, элдин рызкысын жегендер менен күрөшүүнүн натыйжасында айлыктар көтөрүлүп, социалдык жөлөк пулдун өлчөмдөрү, пенсия жогорулап жатат. Бирок Рахмондун 30 жылдан бери орногон кландык башкаруусу мындай секирик кылмак тургай. Коррупция деген сөздүн өзүнөн коркушат. Себеби анын жакындары бир эле эмес, бир канча мамлекеттик бийик постторду ээлеп, өзлөрү аткезчилик менен алектенишет. Дал ошол аткезчилик менен күрөшүү дагы биздин экономикалык динамиканы өстүрүүгө жардам берип жатат. Мындай туура саясаттын арты менен бийлик канчадан бери эмгеги бааланбай келе жаткан мугалимдердин айлыгын көтөрдү. Билим берүүдө реформа башталып, жаңы окуу жайлар салынып жатат. Алсак Бишкекте эле 15 мектеп 4 айдын ичинде бүткөрүлдү. Кыргызстан боюнча 70 мектеп курулду. Жөнөкөй салыштыруу үчүн калаада 2011, 2013, 2014, 2016, 2019 жана 20-жылдары бир дагы мектеп курулбай калган учурлар болгон.
Рахмондун сасык саясатынын жалгыз бизге болгон пайдасы мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн акыбалынын начардыгынын ачыкталышы болду. Мындан улам муну жаңы келген бийлик дароо баамдап, мамлекеттин бюджетинин эсебинен заманбап аскердик техникалар алынып жатат. Анын ичинде байрактар сыяктуу эң алдыңкы куралдар бар. Аны менен бирге өзгөчө кырдаалдар министрлигине куткаруучу, өрт өчүрүүчү техникалар, вертолет алынды. Аскерлердин, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн, анын ичинде өзгөчө чек ара кызматкерлеринин айлыгы жогорулады. Маселен, мурда 16 000 сом алган сержант азыр 76 000 сомдон жогору айлык алат. Айлыктар менен катар социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү көбөйдү. 1 октябрдан тарта пенсиянын көлөмү өстү. Мурдагыдай 50-100 сомго эмес 1780 сомдон 3500 сомго чейин кошулду. Базалык бөлүгү 15%дан да көтөрүлдү. Мамлекет аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 100 000 сомдон бир жолку кайтарымсыз жардам берип баштады. Бул долбоордун алкагында мамлекет 2023 жылга чейин 14 000 үй бүлөгө аталган жардамды берүүнү пландап жатат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көбөйтүлдү. Ага жараша талаптар дагы. Анын натыйжасында башкаруунун эффективдүүлүгү жогорулап жатат. Мындай башкаруу бийлик жетекчилигинен башталгандан улам эл аралык мамиледе да Кыргызстан алакасын жакшыртты. Ага бир ачык далил канча жылдан бери айтылып гана келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору быйыл башталды. Жаз айында Кыргызстан өзүнүн күчү менен Балыкчы, Кочкор, Кара Кече темир жолунун курулушун баштап, курулуш уланып жатат. Жол демекчи, быйыл мамлекеттик бюджеттен 600 чакырымдан ашык жол курулду. Канча убактан бери оңдолбой жаткан Ош-Бишкек жолуна альтернатива катары курулуп жаткан Жалал-Абад-Балыкчы жолу. Андан тышкары көлдүн негизги трассасы оңдолуп жатат. Энергетиканын кошумча булактарын куруу жолго алынып, кичи ГЭСтер менен катар альтернативдик шамал, күндөн электр энергиясын алуу колго алынып, 60тан ашык долбоор ишке ашып жатат. Мында Камбар Ата 2 ГЭСинин курулушуна старт берилгенин дагы унутпоо зарыл. Сентябрь айындагы тажик агрессиясынан талкаланган 650 объекти мамлекет өзүнүн казынасынан куруп баштады. Демек, мамлекетте акча бар экен да. Анда эмнеге мурункулар кризиске, тышкы карыздар менен манипуляциялап эч нерсе кылышкан эмес? Себеби алар мамлекет үчүн күйгөн эмес. Алар дал ушул Рахмондой таарынып, жардам сурап, карызга келген акчаны да элге эмес, сол чөнтөккө салып, эми ошол карыздын баарын төлөө Садыр Жапаровдун учуруна туура келе отурат. Азыр эки тышкы коркунуч бар. Бирөө тышкы карыз. Аны төлөө мөөнөтү 1 мүнөткө кечиксе, мамлекетке ошондо көйгөй жаралат. Албетте, мындай учурда биримдик, ынтымак, өлкөдөгү стабилдүүлүк башкы ролду ойнойт эмеспи? Себеби ынтымак жок. Алдыга чыкканды буттан тартып олтура берсек, Тажикстан сындуу тышкы душмандардын кол салуусу жеңил болбойбу? Бул учурда тышкы душмандан да коркунучтуу ички душмандар 30 жылдап чечилбей келген чек ара маселесин тынчтык жолу менен чечүүгө аракет көрүлүп жатканда, ошол талуулуу темадан пайдаланып, Рахмондон кем эмес жөнөкөй элдин патриоттук сезимдерин пайдаланып, арам ойлорун ишке ашыруу аракетин көрүп жатышат.